Киров суу сактагычындабыз. Ай, машаллах. Кандай сонун. Ал эми бул жагы мынтип узарып олтуруп, биздин айылдын этегине чейин барат. Телефондон сүрөттөп бере албаймын, бирок ошончалык көгүлтүр болуп көзүмө сонун көрүнүп жатат. Карасаңыздар. Балким ичинде балыктар бардыр. Сонун. Өзүңүздөр көргөндөй, бул азыр Киров суу сактагычынын экинчи жагы. Бул капканын ар жагында көгүлтүр суулар турат, ал эми чогулуп жатат. Ал эми бер жагында азыр учурда курулуш иштери жүрүп жатыптыр. Бул курулуш эмне, кандай курулуш иши жүрүп жатканы белгисиз, бирок суу катмалында бул жерлер ачылат дагы. Капкан ачылгандан кийин суу Манас районун толук камтыйт дагы. Суу мынакей азыр ушул ылдый жактан суулар чыгат дагы, түз кетет. Бул Советтер Союзунда салынгандыктан бул жерде Лениндин эстелиги дагы турат. Көрдүңүздөр өзүңүздөр. Бул эстеликтер жанына барып көргөн жокмун, бирок менин баамым боюнча ата мекендик согуштун ардагерлерине арналган. Эмне дейли, ата мекендик согушта эли жери үчүн жанын берип кызмат кылган инсан бардык ата бабаларыбызга жана ошол эле учурда согушта жаны аябай күрөшүп жаткан, жооп элин, жерин душмандардан коргоп жаткан жоокерлерди колдоо максатында тылда эмгектенген инсандардын да чагылдырылган экен. Алардын эмгектерине таазим кылайлы. Ал эми биз Манас районунан чыгып, Кара Бура районуна бет алдык. Суу сактагычтын дал ортосунда мындай жер бар экен, кооз өзгөчө. Анын үстүндө де көрдүңүздөр, аппак болуп бизден канаттуулар жүрөт. Киров суу сактагычы. Караңыздарчы, аябай чоң, көп аймакты ээлейт. Сууга жерлер башталган да? Мына эртең 15-тен баштап ачат. Суудун баарын ачат. Ана мына суу октябрга чейин калбай калат. Суудун баары. Суюлат, Тияктан Орловкадан немеге бурат, каналга. Биян болсо ачат, немеге кой берет. Мана дурен суу. Бул суу Манас району толук ошол суу менен камсыздандырылат. Ана мындан тышкары Казакстанга да кетет да. Гүлдөр жайнап чыгып калыптыр. Кооздугун карагылачы. Адырда тоо этектеринде мынтип тюльпан гүлдөр да гүлдөп калган экен. Ана терип алып, папамдын машинасынын алдына олтуруп, айылды көздөй бет алдык. Эмне дейин, жараткандын тартуулаган ар бир күнүнө чексиз шүгүрлөр болсун. Бул күндөр дагы бул жерде эстелик болуп калсын деп атайын тарттым.